بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Алла Тааланың райымы жана берекеси тынчтыгы жаган болсун. Күндүн ысык аптабына карабай жума окуу парз. Ар бир мусулманга акыл эси жетик, ден соолугу саламат, буту колу көзү соо адамдарга парз экен деген ыхластуу коюп, ошол милдеттемени сезип, билип, туюп келгениңиздер үчүн Кудай Таалам ар бир кадамдарыңыздарга хадистерде келгендей оң кадамдарга сооп даражаларды берип, сол кадамдар менен себеби менен кадам силтеген себеби менен күнөөлөрүңүздөрдү кечирген болсун. Жана жума намазда кандай артыкчылыктар бар болсо, ошолордун баарын насип кылган болсун. Бүгүнкү өтө турган темабыз ассалам, салам темасы, учурашуу. Бул мусулманчылыкта канчалык каралган, канчалык орду чоң, маанилүү, ушул жөнүндө сөз болот. Исмун мин асмаиллахи таала вадa'ахуллаху фил арди. Бул Алла Тааланын аттарынан болгон бир ат. Салам, ассаламу алейкум деп бир учурашып атпайбызбы? Алланын сизге тынчтыгы болсун деген. Ошол тынчтык деген бул Алла Тааланын эмнеси, аттарынан болгон бир аты. Жер бетин Алла Таала эмне кылды? Мусулмандар арасында, пайгамбарлар арасында, периштелер менен жана ошондой эле мусулман менен бири-бири менен учурашканда. Пайгамбарларга жана ошо салам менен учурашууну пайгамбарларга, периштелерге жана мусулмандар өз ара бири-бирине учурашууну ушул салам сөзү менен эмне кылган? Кудай Таалам бизге буйруган. Жана жолун көрсөткөн ушул пайгамбарлар аркылуу. Ошондой эле салам бул дуаун бил амни мин кулли ма юхафу фит дунья вал ахира. Бул дүйнө жана акыреттин коркунучтарын, бардык коркунучтардын бүт түрүнөн, коркунучтардын бардык түрүнөн амандык, тынч калуу, сак саламат калууну тилек кылуу деген түшүндүрөт. Ошон үчүн үйлөрдүн ичинде дайыма ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, ушундай салам сөз айтыла берсе, ошол дагы эмне болот экен? Адам баласы бул дүйнө акыретте бактылуу болушуна себепкер боло турган бул бата. Сонун бата бул. Тилек кылуу. Жана ошондой эле вакат саммахуллаху таала тахиятан таййибатан мубаракатан. Бул салам сөзүн Кудай Таалам берекелүү, жакшы учурашуу деп атап койду. Ассаламу алейкум деген. Ошон үчүн бул улутуна, башкасына, эчтекесине карабайт. Ким ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулулла келмесин айткан болсо эле бүттү. Бирибиздин учурашканда эмне деп учурашабыз? Ассаламу алейкум. Бүттү. Ассаламу алейкум. Бар ким кайсы эле мусулман болбосо, болсун, ал кандай гана мусулман болбосун. Мейли араб болсун, мейли араб эмес болсун, мейли түрк болсун, мейли курд болсун, мейли күнчыгыштагы, күнбатыштагы кайсы тарапта болбосун, иши кылып мусулманбы? Сөзсүз түрдө бисмилла дегенде эле эмнени түшүнөт? Ассаламу алейкум келмеден кийин. Түшүнөт да бири-бирине. Учурашып атат деп, ва алейкум ассалам дейсиз. Анан эми тора баягы бир аз ортодон аталарынан китеп окубай угуп келе бергендиктен кээ бир учурларда ассаламу алейкум деп алгандар болгон. Бирок аларды деле какпашыбыз керек. Ассаламу алейкум эмес, ассаламу алейкум деп айт депчи. Ал негизи биз адамдын көңүлү кыйык, адамдын көңүлү бийик, көңүлдү этиятташ керек. Ал өз ара көрүп отуруп эле үйрөнүп алат ал. Көпчүлүк менен жүрөбү? Көпчүлүк менен аралашып атабы? Ассаламу алейкум дейт турбайбы деп. Салам алейкум дегендер болгон. Сәм алейкум десе өлүм болсун сага деген сөз. Сәм. Алар боюнча балким убакыт жесе айтып өтөбүз. Сәм деген. Ошондуктан бул жерде салам алейкум деп ал байкуш эмне кылып атат? Учурашып коеюнчу деп учурашып атат да сиз менен. Келип алып кайра сен туура эмес айтып атасың. Андай болбойт да. Анткени Билал радыйаллаху анхунун ашхаду ан ла илаха иллаллах азан айтканда ашхаду ан ла илаха иллаллах да сыгылып айткан.
Ошон үчүн пайгамбар эмне деген? Билалдын сыысын биз шы деп кабыл алабыз деген. Билалдын сыысын биз шы деп кабыл алабыз деген. Ошон үчүн бүт нерсени оң жакка оодарып кабыл алган үйрөнүш керек экен. Сен мындай дедиң го деп. Эми десе деп алгандыр эми жаңылып. Өзү сезип турат ал. Мен ойлонбой айтып алган окшойм деп. Же сөзгө берилип кетип, же ачуу калтырып, же катуу кубанып кетип бир нерсени сүйлөп алышы мүмкүн адам. Ошондо деле эмне? Жакшы жагына оодарып койгонго аракет жасашыбыз зарыл. Жана карабайсыздарбы? Вахтараху. Алла Таала бул салам сөзүн тандап алды. Тахиятан лил анбия. Жана жогоруда башында айттык. Пайгамбарлар үчүн учурашуу деп, периштелер үчүн учурашуу деп. Жана момундар өз ара бири-бири менен болгон учурашуу. Ошондой эле эң акырында бейиште дагы ассалам сөзү менен учурашат экенбиз. Ассаламу алейкум деп. Ошондой эле ва хуа адабун иҗтимаийюн, бул коомчулук арасындагы бир чоң бир маданияттуулуктун башаты ушул. Ассалам сөзү менен. Чыныгы мусулман, маданияттуу мусулман, ийкемдүү, кичипейил, такыбалыктын туу чокусуна жетпесе де ошонун кадамына, босогосуна барып калган адамдардын белгиси ким болбосун учурашат экен. Ассаламу алейкум деп кирип келет экен. Кээ бир адамдар болушу мүмкүн, мени менен учурашсын булар деп какайып туруп алышы мүмкүн да. Мени менен келип учурашсын деп. Андай болбойт да. Көпчүлүк отурабы? Азчылык көпчүлүккө салам берет. Кичүү улууга салам берет. Унаачан жүйөгө салам берет. Өйдө жактан келаткан, ылы жактан өйдө көздөй баратканга салам берет. Ушунун бардыгы кыйналып кетип аткан адам, кыйналбай эле жеңил кетип аткан адамдар, ушулардын баары салыштырмалуу эмне болот? Бири-бирине салыштырылып кете берет. Буларды да Кудай буйрса, хадистерден өтөбүз азыр. Алла Таала Куранда Ниса сүрөсүндө мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innalloha kana ala kulli shay'in hasiba. Sadaqallohul azim. Эгерде кимдир бирөө сиздерге салам берип калса дейт. Сиздерге кимдир бирөө салам берип калса, сиз анын саламынан дагы жакшыраак салам айтып коңуз. Жана же болбосо өзүндөй кылып алиге алып коңуз дейт. Салам айтты да бирөө келип сизге ассаламу алейкум деп. Сиз андан дагы жакшыраак кылып алиге алып коюшуңуз керек. Же өзүндөй кылып алиге алышыңыз керек. Саламга жооп кайтар дейт го. Муну кыргыздар антип колдонгон эмес. Кыргыздар алиге алдырып коет. Саламга алигиң барбы деп. Саламга жараша, учурашууна жараша, саламга жараша жооп болот да бизге. Анан орустар коем, какой привет, такой ответ деп коет экен. Кандай учурашуу болсо ошондой ответ болот, жооп болот. Анан эми бул мусулманчылыкта эң негизгиси жогорку маданияттуулук экен да. Ассаламу алейкум десе, салам алейкум деп мынтип койгон болбойт экен да. Сизге көңүл буруп ассаламу алейкум деп атабы, ва алейкум ассалам деп жакшы көңүл буруп коюш керек. Бүттү, маселе башталат ошон менен. Мусулмандын жүзү демек салам аркылуу айырмаланат экен. Салам менен. Ассаламу алейкум деп жаркылдап учураш керек экен. Ассаламу алейкум деп жадырап, жайнап, чынында бул кубанычтуу да. Алла Тааланын атын жеткирип атам мен. Алла Тааланын улуу аттарынан болгон бир атын мен элге жайып атам деген ниет менен, мына көкүрөктө ниет менен. Ассаламу алейкум деп Алланын атын айтып атасыз сиз. Көрдүңүзбү? Тынчтык. Атын сиз жеткирип атасыз. Ошондой ниет менен сооп айтып атат. Ассаламу алейкум. Он сооп. Ва рахматуллахи. Он сооп. Ва баракатуху. Он сооп. 30 сооп. Ар бир сооп ал кандай? Бул Кудайдын өзүнө гана маалым. Ахиретке барганда бизге да маалым болот. Эми караңыздар. Инналлаха кана ала кулли шайин хазир. Алла Таала ар бир нерсенин эсеп кысабын алат деп. Демек бааланбай калбайт деген сөз. Ар бир учурашканыбыз, балким тигил адам сезбей деле калышы мүмкүн, эптеп жооп берип коюшу мүмкүн. Бирок сиз Кудай үчүн ассаламу алейкум деп жакшы салам айтып коюп кете берсеңиз, андан жакшыраак периштелер эмне кылат? Алиге алат андан. Ва алейкум ассалам. Кийинки аятта мындай дейт, Ниса сүрөсүнүн 94-аятында. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. О иман келтіргендер, егерде Құдай жолына сапар тартып шығып қалсаңар, динді қорғау үшін жол тартып шығып қалсаңар, сілер сезімтал болғыла дейді. Сезімтал болғыла. Тәбәйяны бүт нәрсені айқын дана-дана көре біліш керек екен. Бұл көрегөштік, сезімталдық, бұл мұсылманшылық сыпаты екен. Қайдыгер болып қалу, бұл мұсылман сыпатына тура келбейді екен. Мен бейіше кірбегенде кім кіреді деген сияқты да. Мен бақтылы болғанда кім бақтылы дегенде мұнда машырқанып. Ушинтіп қалу мені тоқтатады екен. Мен көп нәрсе білелекпін, мен көп нәрсе атқара елекпін. Мен атқарышым керек, жеткірішім керек. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам толық ишені айтып отпай о сахабаларым, мен сілерге динді толық жеткірдім бе десе, ова жеткірдің де отпай Алла, алияум акмату лакум динакум, Құранда айтып отады Алла Тағала. Диніңерді мен сілерге толық жеткірдім. Ана, варадиту лакум ил-ислама дина, ислам динін мен сілерге дин қатары қаул алдым, разы болдым ошоға деп. Ана неме ошол сөзді айтыш үшін өмірін ақырында. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам 23 жыл тынымсыз мейнет қылды. Тұрау, тынымсыз. Тақай. Имандулыққа қарашы, берелі имандулыққа 10 жылдың тегерегенде қызмат қылды. Қачан адамдар иманға келгенден кейін, ла илаха ықыласпен айтып баштағандан кейін. Андан кейін анан өкімдерді үйретіп баштады. Мұнол адал, мұнол арам, бұл бейішке апара тұрған амал, бұл тозаққа апара тұрған амал, мұнол макру, анан тиге башталды ошол амалдардың ережелері. Аға чейін жалаң ғана имандулық. Бүгінгі күнде ким менен мамиле кылса, машалла жүрүңүз тақсыр 5 мал намаз окуй калады. Жетелеп эле лакылдап жетелеп эле отпайсыз ба? Анан бир күн келет сизден, эртеси Аллаху акбар, ассаламу алейкум, кетти ошо менен. Чолобойт жаныңызга. Ошон үчүн исламды сүйдүрүш керек экен. Ыйманы мындай толкунданып, мен намаз окушум керек, мен аракты ташташым керек экен, мен кайсы нерселер бар дагы соо амалдар. Ошону аткарышым керек, өзү эле жулунуп баштайт. Ошондо дагы азыр Кудайга шүгүр, кыргызча сонун китептер чыгып калды. Ошондо даарат намаз жөнүндө китепти алып берип коюңуз. Үй бүлө жөнүндө сонун китептер аларды алып берип коюңуз. Ана пайгамбардын өмүр баяндары, сахабалардын өмүр баяндары, мына хадиса деп сонун китептер чыкты, кыргызча. Ошол китептерди алып берип койсок, анан өзү окуп, өзү түшүнүп, мусулманчылык ушундай турбайбы деп, адам өзүнөн өзү алдыга умтулат экен. Мынакей, сезимтал болгула, жана силерге ким салам айтса, ласта муъминан, сен муъмин эмес элең го, мусулман эмес элең го деп айтпагыла дейт. Акыбыз жок да. Бирөө ассаламу алейкум деп учурашып атабы? Анык капыр экенин билбегенден кийин ва алейкум ассалам дей берсиңиз. Жок, этияттык үчүн тактайын анан алик алайын деп отурасыз сиз. Биз момундун ишин билбейбиз ичин. Ал Кудайга маалым ал. Бирөө дүйнөдөн өтүп кетсе, бул капыр болуп өттү же мусулман болуп өттү деп айта албайбыз биз. Ал бир эле Кудайга маалым. Биз жаназаны окуп кое беребиз, эгерде мусулманча кыймылдап жүргөн болсо, басып жүргөн болсо. Бирок иманын biz nari beri tekşerip tarazalay turgan biz emesmiz. Аны жараткан Алла Таала өзү. Кээде ошондо да талашып кетип атпайбыз мынтип. Жок, бул капыр болуп өткөн болуш керек деп. Сорттой турган бир эле Кудай өзү. Биз Алла Таала Куранда айткандай, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама анта мудаккирун ласта алейхим бимусайтир. Эй Мухаммад деді, пайғамбарыбызға айтып атат. Эй Мухаммад, сен жөн гана эскертүүчүсүң, мажбурлоочу эмессиң дейт. Эч кимди мажбурлаган акыбыз жок. Жалаң гана сунуш, кызыктыруу, эреже ушундай экен, бул мындай экен деп бүт үйрөтөт экенбиз. Анан нар жагы Кудай Таалам жан иманы мындай ойготуп койгон болсо бүттү.
Бизден ашып не кылышы мүмкүн? Амал кылышы мүмкүн. Бизден ашып көп адамдарды динге ээрчитиши мүмкүн. Ошон үчүн бир гана биз ишти жасап кое беребиз, натыйжаны Кудай Тааламга тапшырабыз. Сен момун эмессиң деп айтпагыла. Эмне үчүн? Эптеп бая олжону, келген олжолорду ага бөлүшпөй биз көбүрөөк бөлүшүп алалы деген максатта деп. Дүйнө жаман экен да. Дуния деген өзү уланын төмөнү. Ула деген, улия деген бийик деген сөз, дуния деген төмөн деген сөз. Дүйнөгө канчалык терең кирген сайын даражаңыз ошончолук төмөн кете берет экен. Дүйнө ошон үчүн колдоо болуш керек экен. Эгерде жүрөккө отуруп кала турган болсо, жүрөктү татат экен ылдый көздөй. Мамдан ылдый сепкенде адамдык, аталык, балалык, мусулманчылык касиеттен бүт бааны адам бат эле ажырайт экен. Анткени дуния деп атпайбы? Дуния бул төмөн деген сөз. Төмөн. Ошон үчүн бул деген сөз дүйнөнү кылба деген сөз эмес. Дүйнө ишин кылышыбыз керек, кооз, таза. Имам Мухаммад рахматуллахи алейхи айтканда дайым айтабыз го. Баягы такыбалыкты те соодада билинет. Ким такыба эмес. А мечитте отуруп ким такыба боло берет? Кыраатын келтирип намаз окуп демеле жана 3 жолу тесбih айтыштын ордуна үйүндө 3 эле жолу тесбih айтат. Мечитке келип атаан көрү 7 жолу тесбih айтат го. Аллаху акбар. Жок болуп кетет. 7 жолу шашпай тесбih айтып Сами Аллаху лиман хамида. Турат мында шашпай. Ханафи мазхабында имамга ким чыга турган болсо 3 тасбихден ашыкча тасбih айтуу макру. Эмне үчүн? Анткени достоверный, сахих хадистерде келген. Кайсы бир сахаба мен мына сахабага ыктыда кылбайм деп чекеге отуруп алган болот. Адамдар намаз окуп атат. Ал сахаба чекеге чыгып отуруп алат. Устунга сүйөнүп. Ана пайгамбарыбыз келип айтат: "Эй баланча, сен эмнеге жамаат менен намаз окуп айтасың?" десе, "Өткөндө да ушундай кылган, азыр да ушундай кылып атат. Узун сүрөлөргө түшүп алат мына" дейт. Ана мен кыйналып кеттим дейт. Дегенде ана пайгамбарыбыз айтат: "Эй баланча, намаз окусаң сен алсыздардын намазын оку. Жеңил оку. Себеби сенин артыңда бисмилла дегенде айтат, картаңдар бар. Зар илиши барлар бар. Оорукчандар бар" дейт. Гаймарити бар адамдар бар арабызда. Аны биз билбейбиз. Эң келгенде мээси түшүп кетейин дейт. Көзү жарылып кетейин дейт мындайна. Андай оорубагандар айта берет: "Жок, ушундай болуш керек" деп. Ошон үчүн 3 тасбih көлөмчө гана окуш керек. Мана ошондуктан дайыма этияттык менен эмне кылат экенбиз? 3 тасбih көлөмчө гана турабыз. Сами Аллаху лиман хамид. Анан 3 тасбih көлөмчө экен деп турганан тоок жемче окуганда шака эмес. 3 тасбih туруш керек. Аллаху акбар. Субхана роббиял а'ла, субхана роббиял а'ла, субхана роббиял. Аллаху акбар отуруш керек. Аллаху акбар, субхана роббиял азим рүкүлөргө барганда. Бүт бары так болуш керек. 3 тасбih болду. Андан ашык макру. Эгерде жалгыз окусаң дейт, жана сахабага кайра айтып атат. Мәши ите дейт. Каалаганыңды оку дейт. Каалаганыңды окучу дейт. Болбосо шайтан азгырат экен туугандар. Мунантип тура таң көрүп берилип туруп, мына пешимдин 4 рекат сүннөтүн окуга деп туруп, жүрөктөн ниет кылсаңыз болду, жетишти өзү негизи. Тил менен айтыш шарт эмес. Бирок шайтан азгыра берсе дейт. Шайтан азгыра берсе, тилиңиз менен ниет кылганыңыз жакшы дейт. Эмне үчүн? Шайтанга жол бербеш үчүн. Мына пешимдин 4 рекат сүннөт окуга ниет кылдым деп, Аллаху акбар деп ниет кылдыңызбы? Болду. Жо, сен ниетиңде бир аз жетпей калды дейт. Шайтан келет экен дагы. Ана каяктан көр, болбой калды ошойт деп туруп, мен андайларды көрдүк да мечитте. Анын ниет кылып бүткөнчө сиз намазыңызды окуп бүтөсүз, сүннөтүңүздү. Кайра болбой калды деп туруп, кайра кирет го таң көр, улам. Шайтан атайын азгырат. Кандай эле сиз ысын жаганадан чыгып, дарат алып баштадыңыз, бетиңизди жуудуңуз, колуңузду жууп атканда таң көр чыгып кеткендей болот. Кайра дарат алып баштайсыз. Дарат алып бүт туруп, анан башка мастап туруп, оң бүтү көтөрүп, дарат алайсыз, дагы чыгып кеткендей болот. Өлдү. Ошо менен шайтан бар атайын ошо даратты азгыра турган. Ошолорго эмне деген? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сонун айтып атпайбы? Ошентип азгырыла берсең, бул ар кимге эмес. Ошондой васвасага, азгырыкка түшүп калган адамдарга айтып атат. Сен ага көңүл бурба, жыты келмейинче деп койгон. Жыты так келмейинче деп. Жыты келген жок депти, беймарал дарат алып. Анан
Bir жол, екі жол, үш жол ошентип көңіл бурбай койсоңуз, ана жана шайтан үмүтүн үзөт да кетет, беймарал дарат алып баштайсыз. Ана окуй чын эле чыгып кетти окшойт деп ана кайра дарат ала берсеңиз, көбүнчө кургактабай койсо, улуу сөзө уят жок дейт. Кургактабай койсо арка жакта ошондо жел чыгып кеткендей боло берет өзү. Анан кийин шайтан азырат, окуй дарат чыгып кетти окшойт деп. Ошого эмне кылбашыбыз керек экен? Жол бербешибиз керек. Беймарал даратты алып, секин чыгып кете бересиз. Ана мына чыканакка жетпей калгандай болот. Жок, жетсе да жетти, жетпесе да жетти деп, бир мурамда шыкадыңызбы? Шыкалап койдуңузбу? Укалап, уйпалап, дишылап койдуңузбу? Болду, жетти. Ана мынанта шыкалап, анан кулактын ичинен бери мынантип куюп, анан куюп туруп момдон пак этип ургандар болгон. Болгон бул Кыргызстанда. Эмнесе такыбалык экен. Мурданан оозунан суу чыгып кетет го таңгы. Мом урган, тарсылдап өлбөдү. Жөн эле мындай эле суу колду эле, ным колду, мындай кылып коюш керек. Болду. Түбүнөн бери чукулап, мынантип көөлөп, баягы печканын керинейин чукулагандай чукула деген жери жок. Анан титанга чай кайнатканда карылдатып, мынантип карылдап, сууну жутуп алып, какап, чакап. Жөн эле чайкаңыз мындай оозу оңго солго алды үстүнө мындай кичине мынтип туруп эле түкүрүп коюңуз, болду. Хадистерде ошондой. Хадистерде жакшылап оозуң чайка деген. Бирок мынантип туруп каркырат деген эмес да. Каркыратып, какап чакаганча, көзүңөн жашың чыгып кеткенче оозуңду чайка деген жок. Мына мусулманчылык ушундай. Анткени мына бул аятта ушундай болду. Себеби дегенде силер дагы мурунку кезде ушундай ошолор сыяктуу эле капыр болгонсуңар дейт, бир кезде дейт. Бирөөнү алкаш дебешибиз керек экен да. Балким биз алкаш болбосок да, балким Советтер Союзунда тайкеңиз, жээниңиз, тууганыңыз, атаңыз же чоң атаңыз ошондой ичкен. Эч ким мен тазамын дей албайт. Ошон үчүн Абдулкадыр Жейлани деген ойлуу киши өткөн. Аалым өзү. Китеп жазган. Ушу киши жолдо баратып, мынтип карайт. Баягында ятаңы бай ичип алган адам го, арак ичкичи го дегендей көз караш менен карайт. Жанагы ичип турса дагы, бирок мээси даана болот. Баягы бир эмгек сиңирген бир аксакал айтып коет дейт. Атаң көрөм, муру Советтер Союзунун арагы буттан алчу эле. Азыркы арактар каллядан ала турган болду го деп. Баштан алат го деп. Азыр мээсинде билбей калып атпайбы? Баары бир арак, бир тамчысы да арам, бир шишеси да арам, бир тоннасы да арам. Айырмасы жок. Эч айырмасы, ичпеш керек. Анан ошентип карап туруп Абдулкадыр Жейлани. Ой баланча, ичпей эле койбойт белең десе, мында карап айтат экен да. Анта Абдулкадыр дейт. Сен Кадырдын кулусуңбу деген сөз. Кадыр деген Алла Тааланын аты. Сыпаты. Абд деген пендеси деген сөз. Ошол экөө эки сөздөн биригип Абдулкадыр деп жана аалымга ат берилген. Сен Кадырдын пендесисиңби десе, дейт. Хуал Кадыр дейт да. Демек чыныгы Кадыр кудуреттүү, ал өзү дейт. Алла Таала кааласа сени менин ордума, мени сенин ордуңа апарып коюшу мүмкүн. Сен мени антип карабагын дейт. Деген Абдулкадыр Жейлани ыйлаган экен ошол жерде. Бул чындык деп. Ошондуктан кандай гана адамдар адашпасын, жаңылбасын, барктуу болсун, барксыз болсун, бай болсун, кедей болсун, баарына бир эле учурашуу бар. Ассаламу алейкум деген. Ошол учурашуу менен учураша беришибиз керек. Анткени жашоонун жыйынтыгыны баасы качан берилет? Өмүрүбүздүн акырында берилет. Ким келмеге көп отурган болсо, Кудай Таалам насип кылган болсо, ла илаха иллалла Мухаммадур Расулулла келме менен өтүп кетебиз. Ал эми кимдин жүрөгүнө текеберчилик, адамдарды басынтуу, адамдардын жүрөгүн оорутуу, жана ар кимдин акысын жеп кетүү менен алек боло турган болсо, Кудай сактасын, анын акыбети чатак болуп калышы мүмкүн. Эми Нур сүрөсүндө мындай деп келет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. O imandуулар, kimdir bирөөлөрдүн, чоочун адамдардын өзүңөрдүн үйүңөр эмес, башка бирөөлөрдүн үйлөрүнө кирип кала турган болсоңор, уруксат сурап,
салам айтмайынша кирбегиле дейт. Тафсирлерде мынтип айтат экенбиз. Тафсирде ушинтип келиптир. Ассаламу алейкум, адхулу. Кирсем болобу деп. Кирейин дедим эле, убактыңыз барбы деп, уруксат сурап анан киришибиз керек экен. Эмне үчүн? Заликум хайрул лакум лааллакум тазаккарун. Ошондо гана өзүңөргө келерсиңер дептир. Бул мусулманчылык сыпаты экен. Балким ыңгайсыз болушу мүмкүн. Балким ачык-чачык отурушу мүмкүн. Жаңы үйлөнгөн үй бүлө болсо ыңгайсыз абалга түшүп келип калышыңыз мүмкүн. Ушундай экен да. Бала чакасы менен, келин кыздары менен отурган болушу мүмкүн, жайыл тарсакан болуп. Анан сиз урдуруп кирип барып калсаңыз, туура эмес болот экен. Ошондуктан биринчи салам айтып, уруксат сурап койсок, эмне болот экен? Жыйылып, тазаланып, сизди эмне кылат? Жачнакап тозолош керек. Бирок ошого карабастан мусулманчылыкта туура 24 саат бою эмне болушубуз керек? Таптаза болушубуз керек. Баары бир кээде ар кандай болуп калат. Эми аяттарды айттык салам боюнча. Дагы бир нече аяттар бар. Эми убакыт аз, ошондуктан биз хадиске өтөлү. Бул хадисти муттафакун алейх имам Бухари, имам Муслим риваят кылган. Жана нафил намаз боюнча түшүндүк, туугандар. Нафил намаздарды үйлөрүбүздө көбүрөөк окуганыбыз жакшы дейт. Ураттул Мухтар китебинде келет. Эмне үчүн? Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Вала тажалу буютакум кубура. Үйлөрүңөрдү көрүстөнгө айландырып албагыла деген. Ошон үчүн үйдө дагы нафил намазды үйдө көп окуган жакшы. Эмне үчүн? Барып рияга алып барып коюшу мүмкүн дейт. Бир жыл унчукпай окушуңуз мүмкүн экен. 10 жыл унчукпай окушуңуз мүмкүн экен. 11-жылы жергиликтүү көптөн бери катышкан жамаат болуп калдыңыз да. Анан элдин баары мынтип карап койсо окуса эле болот. Эми жакшылап тааныйын деп деле карашы мүмкүн да. Сиздин оюңузга келиши мүмкүн экен. Баягы таксыр дагы нафил намазын баштады деп карап атат го деген ой келип калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн Азирет Умар радиаллаху анху айтып атат да бирөөнө. Берилип алып, бүрүшүп алып, намаз окуп атканын көрүп, колун силкип туруп, намазды бүжүрөтпөчү деген да. Намазды бүжүрөтпө, жакшынакай окучу деген. Ошон үчүн колду киндиктин алдына кармайбыз, жакшынакай кылып эмне кылабыз? Мынтип окуйт экенбиз да. Чындыгы Кудайга муктаж болуп. Ана таптакыр эле монтип эле бүжүрөп анан башты монтип алып кереги жок. Чыкайып. Үрүкүгө да болбош керек. Баш туруш керек. Көзүбүз алдыбызга караш керек. Седе кылган жакты. Оң кол сол колдун үстүнө, киндиктин астына коюп алабыз. Балки мунун далилдерин өзүнүн убагына келгенде айтабыз. Далилдер бар. Бардыгына далилдер бар. Эми Muttafaqun alayh. İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayyul islami hayrun. Peygamber Muhammed aleyhisselamdan gelip soradı. İslam dininde kaysil amal en jakşıraak dedi. Degende Peygamberimiz birinci ne dedi? Tut'imut ta'am. Birinci tamak ber dedi. Tamak berүү. Andan keyin taqra'u salam, andan keyin salam aytуу. Ekinci orunda. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Tanıganыңа дагы, таныбаганыңа да салам айтуу. Биринчи эмне дептир? Тамак берүү, экинчиси салам айтуу. Шут айтса өткөндө бирөө айтат, бул эмне деген жорук депчи бирөө. Ана хадисти окубаса жорук дей берет да. Хадисти жокко чыгаруу менен тозоктон орун табат экенбиз. Бул муттафакун алейх. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган. Ошон үчүн кыргыздар муну эмне деп койгон? 1000 күндүк сиз бизден, bir gündük çizbіз деген. Çatka sonunu aytkan. Бұл hadisті unutpayсыз şundan keyin. 1000 gündük siz bizden, bir gündük çizbіз. Kalp ile sizin bizim bolor, Kudağınız bilen de, Kuda kandayсыз деп koyup, Ham Kuda be, Kudam kandayсыз деп koyup, dostum kandaysың деп koyup, şartınız dele var, akçanız dele var, şart bütele var. İnşallah keyinki çay içeriz деп koyup, uşun tüle жүрө берсеңиz. Ana barıp dostluk, mamile, Kudalık var, alıştaydı ekan. Şart bolsa, mümkünçülük bolsa, oy Kudam gel, tigi gel, bul gel. Bizdiki sonun. Tayke, bölö, jen, tiginde mındayda oturup çırmalışıp ketebиз. Araplarda bölö sölö, anan tayke degen бар, бирок муну менин жээним болот деп өзүнчө кастарлап, андай жок. Мына түрк элдеринде экен, бизде экен көбүнчө. Кокуй жээн келатат, кокуй тайкем келатат, кокуй бөлөм келатат, кокуй атамдын достору Аяш аталарыбыз келатат, ой баламдын достору Аяш балдарым келатат. Кой буларга жакшынакай сыйлап коюн, уят болбой, эки жагымды карап отурайын, тыканданып деп. Сонун салт да булар. Бул ынтымакты эмне кылат? Бекем кармоонун шарты бул. Сонун эреже булар. Мына ошон үчүн эмне дептир? Биринчиси тамак берүү, андан кийин салам айтуу. Имам Бухари риваят кылган. Андан кийинки дагы бир хадис
Muttafaqun alayh, İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan. An Abi Hurayra radıyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. Уна açan adam жөө бараткан адамга салам айтыш керек. Кейбирде айнекти ачып коюп тура берет го, кейбир мага салам айтсын дегендей кылып. Андай болбойт да. Айнек чөтүп ассаламу алейкум деп биз учурашыбыз керек. Атчан кетип атасызбы? Велосипед менен, шайтан араба менен кетип атасызбы? Же болбосо тиги машина менен кетип атасызбы? Вертолет менен кетип атасызбы? Самолет менен кетип атасызбы? Эмне болсо дагы учурашканга мүмкүнчүлүк барбы бияктагы адамдарга? Ассаламу алейкум деп биз айтышыбыз керек. Эгерде биз унадабыз анткени. Ыңгайсыз да көрүнөт экен. Элестетиңиз, жөө адам барып, телпектеп барып, о, машиначан карап алып учурашып атат. Болбойт андай. Ал адам бияктагы учурашыш керек. Туура эми атаңыз болушу мүмкүн, кайнатаңыз болушу мүмкүн, анда учурашып коңуз. Баягы сыйлап байкабай калса. Кары кишилер байкабай калышы мүмкүн да, картайып калганда. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам деп карайт. Кээ бир баягы жолду бузуп албайын деп алдын карап кетип аткан болушу мүмкүн. Карып калган кишилер. Анан жөө басып бараткан адам алал каид, олтуруп турган адамга салам айтыш керек деп. Басып бараткан адам отурган кишиге ассаламу алейкум деп учурашып коюш керек экен. Вал калил алал касир. Азчылык көпчүлүккө салам бериш керек. Бирок хор менен салам айтуу шарт эмес. Мисалы айталы, 10 адам кетип отасыз, сиздер жамаат отурасыздар. Арабыздан бирөөбүз чыгып, ассаламу алейкум десек биз, сиздер хор менен ва алейкум ассалам деш шарт эмес. Араңыздардан бирөөңүздөр эле ва алейкум ассалам деп коесуздар. Ошон үчүн салам айтуу сүннөт, алик алуу важип дейт, милдет. Ар бирибиздин мойнубузга. Кудайым буйруса, эмкиде ушул салам сөзүнөн баштайбыз. Сөзү ушу менен жыйынтыктайлы. Ида саллам алейкум ахлул китаб факулу ва алейкум. Эгерде китеп түшкөн христиан жана башка дин өкүлдөрү ассаламу алейкум десе, ва алейкум деп жооп берип койгула дептир. Амин. Алла Таала ар бирибиздин үйүбүзгө, көкүрөгүбүзгө, жашообузга, мамиледе дагы салам орносун, учурашуу орносун, жана анын котормосу да орносун, тынчтык. Биз басканыбыз менен, турганыбыз менен Кудай Тааланын ыраазылыгына жеткен. Жана хадисте келгендей, чыныгы мусулман колу менен, тили менен башка бирөөгө зыян бербейт деген. Тилибиз менен, колубуз менен башка бирөөлөргө жакшылык кылган, көңүлүн алган, жана ислам дининдеги бактылуулукка жеткире турган сөздөрдү сүйлөп, жеткире турган амалдарды кылууга баарыбызга насип кылсын. Ошого баам парасат, илим жана китеп окууну сүйгөн пенделерден кылсын. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабиhi ajma'in bi rahmat.